the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can. Салам достор, бүгүнкү видео роликте мен силерге Instagramдан акча тапса болот деген суроого жооп берейин. Достор, Instagramдан акча тапса болот. Койча. Азыр мен силерге ошону көрсөтүп берем. Мисалы, өзүңүздүн эле даңдан канча акча иштейт деп ойлойсуңар достор. Бул жерге кирсеңер, башында эле реклама болот. Мына өзүңөр көргөндөй Эмиль Эсеналиев деп туруп окуп чыксаңар болот. Анан если наркыны биле турган болсоңор, сен астын ушул WhatsApp'тан ушул номерге жазып турасыңар болот. Силерге общий наркын айтып берет, канча турушуну. Бул эмне кылат достор? Мисалы, XL деген жөнүндө видео тартты, өзүңөр билсеңер керек. Ошого окшогон видео роликтер 10 000, 20 000 чамасында турса керек. Тошуну айта албайм, бирок примерно ошончо турса керек. Себеби бул 262 000 подписчиги бар биздин даңдаңда, анын рекламасы кымбат болуш керек. Да билбейм достор, 50 000, 60 000ге чейин болушу да мүмкүн. Мен точно канча экенин WhatsApp'тан сурап, өзүбүздүн WhatsApp группабызга жөнөтүп коем. Достор, WhatsApp группабызга кошулбагандар кошулуп койгула. Ал жерден өзүңөр түшүнбөгөн сурооңорго жана ошого окшогондой өзүңөрдүн результатыңар менен бөлүшүп турсаңар болот да. Ошол достор, силер эмне кылышыңар керек? Өзүңөрдүн каналыңарды мисалы ушул даңданга окшоп эле өнүктүрсөңөр болот. Каалагандай видеолор тартып, же болбосо видео обязательно эмес достор. Каалаган приколдор тартып, анан ушинтип өзүңөр дагы бир жазып койсоңор болот. Өзүңөрдүн статусуңарга ушинтип, короче, биз да реклама алабыз, бирок 1000 подписчик болгондо мынтип жазсаңар болбойт. Жок дегенде 10 000ден подписчигиңер жогору болсо реклама обязательно алат достор силерден. Личкаңарга деле жазып баштайт. Анан бул жерде акча табыш үчүн рекламодатель табыш керек достор. Если силерге эч ким жазбай аткан болсо, рекламодательдер тапса дагы болот. Бирок ушул видеонун астында 50 лайк болсо, кийинки видео роликте мен силерге ошол рекламодательди тапканга аракет кылып берем достор. Тапса болот, мен ага чейин жолдорун карап турам. Бир-эки жолдорун билем, дагы жолдорун карап турам. Если 50 лайк болгон болсо, видеонун астына мен жаңы видеону чыгарам. Ошол достор, болгону өзүңөр активдүү болушуңар керек. Instagramда главный мындай жаңылыктар жөнүндө тарта турган болсоңор, акыркы жаңылыктарды, мисалы Суперкейден деле алсаңар болот. Да билбейм достор, өзүңөр билесиңер каяктан аласыңар. Же болбосо мындай көбүнчө орус тилине аткарсаңар, баардыгын орус тилине которуп, если силер орусча жакшы билбесеңер, Google'га киртирип эле которуп алсаңар болот. Переводчиктен каалаган кыргызча сөздү которуп алып туруп, орусча кылсаңар болот. Себеби Россияда рекламодательдер өтө көп болот. Ошол достор, каналга жазылбагандар жазылып койгула. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.